Шашылыш билдирүү, жаан-чачынга байланыштуу кар көчкө түшүү коркунучу жогору болот. 1 апрелден 4 апрелге чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда негизги жолдордогу ашууларда кар көчкө түшүшү мүмкүн экендигин өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен эскертет. Маалыматка ылайык, бул күндөрү Ош-Бишкек унаа жолунун 121-138 чакырымында, 198-265 чакырымында, Алабуга-Каныш-Кыя автожолунун 72-74 чакырымында, Мырзаке-Каракулжа Алайкуу автожолунун 80-130 чакырымында, Каракол-Эңилчек автоунаа жолунун 45-92 чакырымында кар күркүсү жана кар көчкө түшүү коркунучу сакталат. Жолдордун айрым жерлеринде тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы ылдамдыктын аралыгы 500 метр болушу керек экендигин өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен эскертет. 4-6 апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жана Ысык-Көл облусунун чыгышында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасына 15-20 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы бир аз төмөндөйт. Булак Калыс медиа.